Хей, бул бир рубрикасы. Ал эми мен кызматыңыздарда Мира Абдылдаева. Бүгүн да бизде өзгөчө коноктор бар. Бардыгыңыздарга белгилүү дүйнө чемпиону Дастан Али жана Али мырзанын эң жакын досу Улан. Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Манай кандай? Манайга даярданып турабыз. Жакшы. Анда биз сиздердин манайыңыздарды 100% көтөргөнгө аракет кылабыз. Эгерде сиздер менен биз биргеликте теле көрүүчүлөрдүн манайын көтөрө албасак, анда албетте ток сиздер жакка барат. Алгач оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 15 суроо бар. Эгерде 15 суроого сиздер колуңуздарда турган кагаз менен Али же Дастанда Улан деп жооп берсеңиздер, анда ток баспайм. Эгерде жооп туура эмес болуп калган учурда гана ток басам. Түшүнүктүү? Алгач кимдики экенин текшерип алалы. Хорошо. Реально чоң болуп Анда суроолорго баштадык. Алгачкы суроо: ким өзүн назик алып жүрөт? Карамай жок бири-бирибизди. Колуңуздарда кагаздар менен жооп бериңиздер. Ким өзүн туура кармагыңыз, Али мырза. Тилекке каршы. Кийинкиси: ким беттеш учурунда тамак тууралуу ойлонот деген суроо экен. Ким мушташ учурунда тамак тууралуу ойлонот? Туура, бир. Кийинкиси: карамай жок. Кимдин учурда жактырган кызы бар дейт? Жакшы. Кийинкиси: мектеп кезде ким көп токмок жечүп эле дейт? Туура кармагыңыз. Туура, бир. Бирок Улан мырза эмнегедир улам Али мырзанын колундагы кагазды кармап атат. Карап атат. Кийинкиси: ким Инстаграмда кыздар менен көп сүйлөшөт дейт? Кез давать этмей жок. Мен айтпадым, честно ойнойбуз. Жооп бериңиз. Жакшы. Кийинкиси: ким тамакты мыкты жасайт? Мен жасайм. Сүйлөш керек. Бир, туура. Ким биринчи сүйгөнүн, биринчи жолу сүйлөшкөн кызын сагына берет? Туура, бир. Аябай жакшы сүйлөбүз да көрдүңүз. Экинчи жолу чакырсам, ким келбейт? Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин дүйнө чемпиону Али жана Али мырзанын досу Улан мырза менен болгон бир рубрикабыз аягына келип жетти. Али мырза, кандай болду? Биз просто аябай жакшы билебиз да бириздичи. Ошондуктан кээ бир суроолорго аябай жооп берип, туура жооп берди, ошон үчүн бизге жеңил болду. Жакшы. Улан мырза? Мен да ошентип ойлойм. Туура жооп берген үчүн азыраак ток алдык деп. Рахмат. Эгерде сиздер үй бүлөңүздөр менен, жакын досторуңуздар менен биргеликте эң ыңгайлуу жерде сүрөткө түшүүнү кааласаңыздар, анда сиздерди студия 12 чыдамсыздык менен күтүп турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүз ушул менен аягына келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Мындан кийинки коноктор менен дагы жолугуп биргеликте оюн ойноого даярбыз. Андыктан көрүшкөнчө.